Аллах бул Мариямдын уулу Иса дегендер анык капыр болушту. Маида сүрөсү 72-аят. Түштүк Африканын арстаны Ахмад Дидат. Бул киши шейх Ахмад Дидат миңдеген жаштарды шыктандырды. Мен да алардын биримин. Биз аз болсо да башыбызды көтөрүп бутубузга туруп калдык. Доктор Закир Найк. Улуу баатырыбыз Ахмад Дидаттын тарыхы 1918-жылы Индиянын Сурат штатындагы Таткешвар шаарынан башталат. Атасынын ысымы Хусейн Казым Дидат, апасы Фатима. Атасы айыл чарба иштери менен алек болгон. Апасы да ага жардам берет эле. Ахмад Дидат 9 жашында жашоо тиричиликтин кыйынчылыгынан улам алар Түштүк Африкага көчүп кетишет. Көчүп келгендерине аз эле убакыт болгондо апасы каза болуп калат. Ошентип Ахмад атасы экөө Түштүк Африканын Дурбан шаарында жашап калышат. Атасы дыйканчылыктан тигүүчүлүккө өтөт. Ахмад Дидат 1934-жылы орто мектепти 6-классты бүтүргөн соң окууну таштап атасына жардам бере баштайт. Ал башында дүкөндө туз сатып иштеп, андан кийин эмерек фабрикасына орношот. Анын уулу исламий өздүгүнүн калыптануусуна христиандардын өздөрү себеп болгонун уккандар таң калышы мүмкүн. Ахмад Дидат ислам тууралуу көп деле билбеген жаш бала болгон. Өткөн кылымдын 40-жылдары ал иштеген дүкөнгө христиандар келип, ага ар кандай суроолорду бере беришчү. Мисалы, сенин пайгамбарың Мухаммад Куранды Тоорат менен Инжилден алганын билесиңби? Билесиңби? Сенин пайгамбарыңдын көп аялы болгон. Билесиңби? Сенин пайгамбарың динин кылычтын жардамы менен жайылткан. Чындыгында Ахмад Дидат алардын эмне каалап жатышкандарын деле түшүнгөн эмес. Бирок бул байкуш балага алардын сөзүндө мыскылдоо жана улутчулдук бар экендигин түшүндүүгө көп деле акылдын кереги жок эле. Алардын суроосуна жооп бере албай жаткандыгынын себебин түшүндү. Байкуш бала окуу менен күчтүү болорун түшүнүп, алдынан чыккандын баарын окуй баштайт. Ал ар жерге ташталган гезиттерди, эски китептерди жана илинген жарнактардын бирин да койбой окуй баштайт. Андан кийин ал шаардын китепканасына барып, алдынан чыккан китепти түшүнгөнүн да, мурда эч укпагандарын да окуй берген. Ал тарых, адабият, физика, механика, тил жана башкаларды окуган. Андан соң христиандык жөнүндө алардын китептерин, тарыхын, философиясын жана түшүндүрмөлөрүн окуган. Ал китепканадагы китеп, журналдын баарын окуп чыккан. Ахмад Дидат чебер тилдүү, энциклопедиялык билимдүү, дүйнө таанымы кенен жана маданияттуу болуп жетет. Ал өздүктү куруу доорун бүтүргөн соң жооп берүү учуруна келди. Туз саткан дүкөнүндө бир канча жылдар мурда берген суроолоруна жооп берип, ооздорун жабуу үчүн христиандарды күтчү болду. Ал ыйык Куранды аяттарынын сандары менен жаттагандан кийин Инжилдин Матфей, Марк, Лука жана Ион деген 4 Инжилди да жаттап алган. Ал көк мээлердин себеби менен бул жаш жигит улуу мусулман аалымына айланды. Поптор Ахмад Дидат менен жолугуудан коркушуп, дүкөнгө да келбей калышты. Ахмад Дидат алардын чиркөөлөрүнө барып, алар менен талашып тартышып, тактыкты жаратуу үчүн дем алыш күнүн күтчү болду. Күндөрдүн биринде Ахмад Дидат жашоосунун агымын өзгөртө турган китепке туш болот. Ал Рахматуллах аль-Умави деген хинди аалымынын Исхар аль-Хак деген китеби эле. Шейх бул китебине жаңы замандын христиандар менен тартышуунун жалаң гана акылга негизделген принциптерин жазган эле. Ахмад Дидат динге чакыруу менен өзүнүн ишин өнүктүрүп, диндерди салыштыруу жаатында бир канча талкууларды өткөрөт. Ал чиркөөдөн чиркөөгө өтүп, христиандар менен далил, чакыруу жана даанышмандык менен тартышууларды байма-бай өткөрө баштайт. Андан кийин Инжилди мыкты билгендери менен диндер арасындагы маселелерди талкуулоо үчүн шаардан шаарга бара баштайт. Ошентип, анын даңкы бүт ааламга тарайт.
Элдер Куран аяттарынын сандары жана Библиянын барактарынын беттери менен жаттап алган адамдын тарыхы тууралуу бири-бирине айта башташат. Шейх Ахмад Дидат ислам ааламындагы эң кызыл тилдүү адам болгон. Ал христиандарды ислам динине чакыруу жана алар менен тартышуу өткөрүүнүн арты менен 5 континенттин баарын кыдырып чыккан. Шейх Ахмад Дидат исламга чакырууда жаңы заманбап техникалык куралдарды колдонгон. Ал бардык тартышууларын видеого тартып, аларды Индонезиядан Сенегалга чейинки ислам дүйнөсүнө тараткан. Азыр анын көпчүлүк видеолору YouTube каналында бар. Шейх Ахмад Дидат 1996-жылы мээ кан тамырларынын кысылуу оорусуна чалдыгып калат. Дарыгерлер ага узак жолго чыкпастан эс алуусун айтышат. Бирок бул улуу мусулман баатыры исламды жеткирүү үчүн Австралияга барып, ал жакты кыдырып чыгат. Ал оорусуна жана 85 жашка чыкса да, жашынын улуулугуна карабастан лекцияларды окуп, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын динин коргоп, Австралиянын бардык штатын кыдырып чыгат. Соңунда ал инсульт болуп, көзүнөн башка бир да дене мүчөсүн кыймылдата албай жатып калат. Бирок ал муну менен эле үмүтсүз болуп жатып калган жок. Ал айта турган сөздүн тамгасын көзү менен тандай турган нурдуу тактайды колдонот. Бул ислам арстаны туз саткан дүкөндө баштаган илимин улантып, дүйнөнүн 4 бурчунан келген зыяратчыларга жана окуучуларына көзү менен үйрөтүп жатты. 2005-жылы 8-августта дүйшөмбү күнү ислам үммөтү дагы бир улуу инсанынан ажырайт. Түштүк Африканын арстаны Шейх Ахмад Дидат дүйнөдөн кайтат. Аллах Таала аны мээримине алсын. Эмне үчүн крестүүлөр исламды мынчалык жек көрүшөт? Мусулмандар менен крестүүлөрдүн күрөшү качан башталган? Табуктун тарыхы кандай болгон? Куранда артта калган 3 деген ат менен белгилүү болгон улуу инсандар кимдер эле? Кезектеги каарман